Борбор калада ата мекенди коргоочулар күнү менен жеңиш майрамына карата көргөзмө ачылды. 3 бөлүктөн турган экспозиция 100дөн ашык экспонатты камтыйт. Бул жерде Рейстагга туу илген Ракымжан Кошкарбаев менен Эгемен Казакстандын туңгуч коргоо министри Сагадат Нурмагамбетов сыяктуу согушта эрдик көрсөткөн казак баатырларынын эрдиги тууралуу материалдар сунушталган. Мындан тышкары Казакстандын куралдуу күчтөрүнүн түзүлүшү жана өнүгүшү боюнча жаңы маалыматтар бар. Көргөзмөдөгү экспонаттардын басымдуу бөлүгүн президенттик борбору фондунда сакталган тарыхый жана заманбап куралдардын түрлөрү түзөт. Иш-чаранын коноктору Кольт, Браунинг, Стечкин жана башка да легендарлуу курал кураштыруучуларынын колунан жасалган эмгектери менен тааныша алат. Муну менен катар АКШ, Европа, Орусия жана Туркияда жасалган тапанчаларды жана башка өзгөчө куралдардын үлгүлөрүн көрүүгө болот. Прототипом первых пистолетов это является древнее китайское деревянное огненное копье, которое называется копье. Алгачкы тапанча катары байыркы Кытайдын оттуу найзасын атоого болот. Ал оттуу найза куралы деп аталган. Бул тууралуу биринчи маалыматтар 1259-жылы пайда болгон. Мурун тапанча бир гана жолу атылчу. Андан кийинки тапанча эволюциясын Козимир Лефошинин аты менен байланыштырабыз. Ал курамында 5-6 ого бар айлануучу стволдуу курал жасаган. Револьвердин алгачкы түп нускасы Бундель деп аталган. Ал калемпир кутусуна окшош болгондуктан Пеппер бокс деп да аталып кеткен. Бизде Экинчи дүйнөлүк согуш маалында колдонулган Маузер К-98 мылтыгы да бар. Алар 1935-жылы согуштун алдында жасалып, Экинчи дүйнөлүк согушта массалык куралга айланган. С 1935 и пользовались во время Первой мировой войны и во время Второй мировой войны.